Рыскелди Момбеков агабызга берем. Аманбы, көлдік туғандар, көгөрүп күтүп тургандар деп дегенде амандашып алайын, анан кейін ачыгын айтып алайын. Албетте, арине. Biz бұл жаққа саяхат менен келген жоқпыз. Biz бұл жаққа саясат менен келдік. Анын төркүнүн өзүңөр деле түшүнүп турсаңар керек. Бұл алдыдағы шайлоого үгүт менен келдик, эртеңкиге үмүт менен келдик. 2 күн мурун Манастын мекенинде баштадык эле үгүт ишибизди. Бүгүн минтип Манасчылардын мекенинде улантатабыз. Эми башында талапкерлердин бардыгы сиздерге айтып кетти. Мынагы Атамекен партиясынын курамын көрдүңөрбү? Курагын көрдүңөрбү? Жаштар. Туурабы? Биз ар качандан бир качан кыйкырабыз да, жаштарга бербейсиңерби бийликти деп. Мына жаштар келсе, бийликти берейин десе, байлар тоскоолдук жаратып атат. Шайлоого 2 гана максат менен барышат, мандатка, анан мансапка. Мандат деген эмне? Мандат деген бул элдин өкүлү деген бир көөлүк. Ал төөлүк эмес. Болгону көөлүк 5 жылдык. Анан экинчиси бар, мансап деген бар. Байлар барса бул мансап болот, кедейлер барса бул мандат болот. Анткени булар элдин өкүлү болуп туруп, элдин үнүн парламентте угузат. Биздин артыбыздан келет. Биз бүгүн биринчилерден келе алсак, артыбызда байлар келе атат. Алар пара менен келет. Biz para verdik, je para veriş gerek, je para veriş gerek. Bizden paramız yok, sizlerge berip turgan, ошон үчүн келип бердик Шемирей. Мен таласта жүрсөм айтат да көлдүк досторум, тоңдук досторум, ой келбейсиңер бияка. Ой эмне болду? Ой тоңдун баары кетип калды. Каяка кетип калды? Добуштун баары кетти. Каяка кетти? Мекенимге кетти, биримдикке кетти. Эми алып тургула анча-мынчасын акыл менен бакытка деп. Бүгүн келдик. Эми мындай да 15 партия Аламанбайга ат салышты. Ушул 15 партиянын эми мен ачык эле айтайын, үчөөсү бийликке ыктаган, бийликтен чыкпаган партиялар. Аны силер жакшы билесиздер, мен атын айтпай эле коеюн. Ана мынагы өмүр бою куугунтукта жүргөн, өмүр бою оппозицияда жүргөн Атамекен партиясы. Мына ушул партияга бардыгыбыз бир муштундай биригип, анан элге чыктык. Ой, биз деле бара берейик, биз деле ошолордун добушун карызга сурап, күскүгө деп ала берейик, мүмкүн берет же мүмкүн бербейт. Эми шайлоо болобу, аны өзүңүздөр чечесиздер. Менин күйгөнүм ушул болуп атат да. Илгери бизде дүжүр чалдар көп, азыр дүжүр балдар көп экен. Бит дүжүр балдар. Анан ушу дүжүр балдар айтат да, кээде патриот боло алып шаарлыктарды, алар балконский дейт да. Жок, алар бүгүн балконский эмес. Алар бүгүн накта Наполеон болуп атат. Керек болса ошол жанагы элеттик балдардын баары бүгүн митегурт болуп, ошол бай партиялардын ортомчусу болуп акча таркатып жүрөт да. Өздөрүнүн келечегин өздөрү сатып жүрөт. Мен ошолорго таң калам. Мен ошолорго кейдим. Мунага окшогон жаш балдардын жолун ошондой дүжүр балдар туруп атат да. Ошолор балта чабып атат келечекке. Эми 4-октябрда шайлоо болот. Же биз биротоло Атамекенди шайлайбыз, же болбосо биротоло Атамекенди жайлайбыз. Андан ары шайлоо кандай болот? Шайлоонун андан аркы Кыргызстандын тактыры дал ошол шайлоонун жыйынтыгына жараша болот. Же силердин тандооңор кандай болот? Алланын каалоосу кандай болот? Же акчанын каалоосу кандай болот? Азыр чын айтыш керек, байлык менен чындыктын кармашы болот да. Туурабы? Туурабы? Жарымыңар паспортуңарды берип жибердиңер. Бүгүн ойлонуп отурасыңар, атаң көрүп, ушуларга берсек болот беле, эми тияк кантөстүр кысылып отурсуңар да. Силер бербесеңер деле силердин коштоңар берди. Эми көрүп атпайбы, Кыргызстандын жарымысынын паспортун чоп болуп кетти. Ушу да шайлоо. Ушуну шайлоо дейби. Анан таза шайлоого баргыла, мен таза шайлоону камсыз кылып бердим. Де кантип камсыз кылып берет? Паспорттордун баары чогулуп кетти. Азыр эки партиянын колунда бүт нерсе бар, ресурс бар. Бул административдик ресурс, анан каржылык ресурс. Болгону бизде каржылык ресурс бар. Биз каржылык ресурсту кантип көргөзөбүз? Биз силер менен биргеликте көргөзөбүз. Биз каршы турбасак, анда өлдүк. Анан 5 жыл дагы отурабыз да. Добуштун баары сатып жерлеп турган. Чимкелик экесиңер, какырык экесиңер, иштебейт экен. Силерсиңер ошонун баары шайлай турган. Жайлай турганда силерсиңер, шайлай турганда силерсиңер. Мына бийлик бүгүн силердин колуңарда. 4-октябрда бийлик силердин колуңарда болот. Андан кийин же байларга кетет, же кедейлерге кетет. Мына силер чечишиңер керек. Анан кийин
Кыргызстанды сактап кала турган мына силерсиңер. Жаштарды да сактап калат. Ал келаткандар силерди сактап калбайт, кечирип койгула. Оптомунан сатат. Мына 30 жылдан бери эмне кылды? Бир дагы реформа. Алга Кыргызстан болбой эле, артка Кыргызстан болуп турабы? Ак жол болбой эле, кара жол болду. Турабы? Ошолордун бардыгын өзүбүз кылганбыз да. Ошон үчүн мынага алдыдагы шайлоодо бул үгүт деген бул үмүт да. Биз үмүт менен келдик да. Дагы ушул тоңдуктар ушу бизге деле калтыргыла калган добушуңар депчи. Бирок мен бир акыл айтпай силерге бир сунуш айтайынбы? 30 жыл силерди бийлик алдадыбы? Алдады, алдандыңар. Көйнөңөр да алмашкан жок, көйгөйүңөр да алмашкан жок. Баягы эле жашоо. Эми бир жолу мындай кылбайыкпы? Ошол берген партиялардын акчасын баарын албайыкпы? Чөнтөккө салбайыкпы? Анан 4-октябрда деп туруп айдап туруп жолго салбайыкпы? Кандай дейсиздер? Бир жолу силер ушинтип жайласаңар, тоңдуктар. Экинчи байлар келбейт. Онон да кылып сүрөттөрдү билбейт. Мен келатканда көрдүм да, байнерлердин баарын жайнап турса, татаң көрү, укмуш. Бирок көрүнөктө эмес да, көкүрөктө да, жарнакта эмес да, жан дүйнөдө да. Ошолор айтып атат да, биз иштеп берет. А биз эмне иштебейбизби? Биз алардан иштеп беребиз. Бизде бардык нерселер бар. Болгону бизде байлык жок. Болгону бизде бийлик жок. Бизде ресурс жок. Мына азыр бийлик ушунчалык куу экен, бийликтин эки партиясынан 400 талапкер келатат да, бир партияныкында 36 депутат келатат, азыр калып чакырсын депутат келатат. Анан 100 мамлекеттик өкмөттүн адамдары келатат. Алар эмне үчүн мындай кылып 100-чү, 115-чи, 150-чи кылып тизмеге киргизип койду. Алар эгер иштесе административдик ресурс болуп калат. Аларды талапкер кылып койсо, ал мен агитацияда жүрдүм дейт. Эми бул алдоо да. Бул жайлоо да. Бул эми бул будамойлоо да. Мына биздин партиядан көлдү балдарга 3 жырмалыктан 3 орун берилди. Бүттүгү татыктуу талапкерлер. Мына акыл деген, эсеп чотту билген. Азыр алып барып туруп өкмөт башчысына койсоң, алеки забатты алып кете турган бала. Мына бакыт. Эң жаш аким болгон. Кандай гана министрликти бербе, камчы салдырбай тартып кетет. Бакыт деген дагы Турдубеков деген кара колдун баласы бар. Андан башка дагы эки жигиттер баратат. Мынчалык берешен болгон эмес. Башка партиялардын бардыгында $300,000 $1 миллион чейин алды конунга салып келишип атат. Алар эмне кылышат? Акча салып келгендер силерге эртең акча сатат. Илгери байыркы кыргыздар шайлоодо таш менен сайлаган билесиздерби? Азыркы кыргыздар баш менен шайлаш керек. Баш менен шайлаганда жаш баштарды шайлаш керек. Алдасаң болот, жаш башты кантсаң болот, карт баш дейт, ошо карт баштардан абайла кылат. Силер базарга барып деле мал алсаңар тишиңи карайсыңар да турабы? Эми биздин деле тишибизди караларын, биздин ишибизди карап койгула да 4-октябрда. Урматтуу көлдүк туугандар, биздин мындан аркы сапарыбыз жетегибизден уланат. Мен терең ишенем, ушу көлдүн 3 баласы талапкер болуп катталып келатат. Биз план менен баратабыз. Бирок тияктачы клан менен келатат. Ошол кландар менен пландар кармашат. Биздин планга жардам бере турган силерсиңер. Жардам бересиңерби? Эркекчеби? Кидайт этпейсиңерби? Алдап кетпейсиңерби? Бизди алдабагыл, тигилерди алдай берсеңер, эчтеке болбойт. Ниче болот? Бир жолу оптомунан 10 косон сайсаңар, экинчи тоңго басып келбейт. Онондой баннерлердин делбейт. 2000 сомдук, 3000 сомдук акчаларды да бербейт. Булар алдап кеткен мурун. Билесиңерби 2020-да депчи. Ошондой кылып бир революция жасабасак болбой калды. Биз Кыргызстанда азыр ыңкылапты аң сезимде жашаш керек болуп калды. Мына ошол күн жакындап келатат. Ошол күн алдыбызда турат. Эртеңки келечекке эгер биз кетмен чабып жаштарга бир келечекке керектүү иш кылабыз десек, мына ушул 4-октябрда башташыбыз керек. Ошондо бюллетенге жүрөк менен ташташыбыз керек. Башка жок. Кыргызстандын жана Жанар айтып кетпеди биздин партиянын лидери. 5 миллиард доллар карызыбыз бар. Карыз бардын ырысы бар деп кыргыздар ушундай кайдыгер элекебиз да. Карыз аласы деп жүрөбүз. Ал карызды өкмөт төлөбөйт, өкмөттүн акчасы жок. Өкмөт деген алы тутукчу айтканда көп бет, алар өмүр боюна албайт. Мен сиздерден жардам сурайм. Мен силерден добушуңарды карызга сурайм. Ушул жаш балдарды көрдүңүздөрбү? Илгери мен парламентте кабарчы болуш дегенде 2002-жылы. Ошол кезде Доромбек Садырбаев деген депутат болгон, билсеңер керек барлыктар да. Ошол кезде мен 32 жашта элем, Текебаев 42 жашта болчу да. Доке айтчылар, чилиштер келгиле чай депчи. Мына бүгүн
Булардын баардыгы мага ошондой болуп калыптыр. Мен 50ге чыкканда аксакал болуп калыптыр да. А башка партияны карасаңар, балдар эмес, чалдар келатат, чапаны сүйрөгөн. Ошолордон абайлагыла. Мен силерден калыстыкты сурайм. Анан кыйыстык кулатып алыстык кылып койбогула. Жакын кылыңыздар. 4-октябрда мен сиздерди Атамекенге добуш берет деп чын жүрөгүмдөн ишенем. Силер мени алдыбайсыңар. Рахмат.